коррупция аябагандай каттуу гүлдөп кетти. Эмне үчүн коррупционер дегенин баары Америкага, Англияга, Эмиратка, Дубайга качат дагы ошол жерде жылына 25 миң, 30 миң доллар төлөп балдарын, кыздарын эч кабагы кыйшайып койбостон, кылы кыйшайбастан мектептерде окутуп атышат. Мен ысык көлгө барып 10 күн демала албайм го. Акчам жетпейт, каражатым жетпейт. Азыр келип күнү келип туруп, Ошко самолет менен учуу да кыйын болуп калды. Себеп ээси жок үйдөй кылып 4 миң сомго чыгарышты. Намыссыз. Айрыкча мына Курман айт күндөрүндө, ой кыргыз, аябай жаман кеттик бейлибиз, жаман бузулду. Өтө жаман бузулду. Бара албай калдык го, уча албай калдык го самолет менен. Батаага чакырып калса бара албай калып атпайбызбы? Ушуну жөнгө сала турган көп бир академия болуштун кереги жок го. Ойлонуш керек го. Жападан жалгыз самолет учуп аткан жер болсо, эмнеге мындай кыласыңар? Эмнеге ушу 4 миң, 5 миңге чыгарасыңар? Таптакыр болбой калгандагы аркасыздан кыргыздын чөнтөгүн кагып алуу саясаты. Буга дагы унчукпай атабыз, учуп эле атабыз. Биз менен кошулуп учуп койгон болсо кыйкырып атабыз бактылуу болуп ыйлап.